Саламатсыздар кутмандуу күнүңүздөр менен учурда адаттагыдай эле ушул саат ушул мүнөттөрдө эфирге чыгып жүргөн учур маселеси көрсөтүүсүнүн дагы бир маеги. Өзүңүздөргө маалым Турдакын Усубалиев советтик Кыргызстан тарихи өзү 66 жылга созулса, ошонун 24 жылында республиканы жетектеген белгилүү залкар инсан. Быйыл ушул залкар адамдын туулган күнүнө 100 жыл толуп олтурат. Ушул маанилүү окуянын тегеретесинде ал кандай кыяста, кандай кырдаалда өтөт, деги эле Турдакын Усубалиевич деген ким болгон, кандай иштердин башында туруп, эмне иштерге себепчи болгон деген бир жакшы ниет деген ушул маселелердин тегеретесинде ой калчаганы студияда чогулуп отурабыз. Бүгүн ушул жаатта, ушул жөнүндө сөз куруп бергени студиябызга ушул Турдакын Усубалиевичтин 100 жылдык мааракесин уюштуруп өткөрүү боюнча мамлекеттик комитеттин мүчөсү Шамшыбек Медетбеков, ошондой эле ушул 60-70-80 жылдарда партиялык советтик кызматтарда, жетекчи кызматтарда иштеп келген коомдук мамлекеттик ишмер Жуман Акмалиевичтер келип отурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул көрсөтүүбүз дагы дайымкыдай эле түз эфирде болот. Ошондуктан өзүңүздөрдүн ушул мааракенин тегеретесинде, ушул мааракеде эмнелер эске алынса деген бир ойлоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, биздин студияга түз чалып, биздин маекке аралашып кетсеңиздер болот. Урматтуу Эл ФМ радиосунун угуучулары, сиздер дагы түз кошулуу менен бизди угуп жатасыздар. Ошондуктан сиздердин сурооңуздарды да кабыл ала беребиз. Эми мына биз телекөрүүчүлөргө айтып койдук, ушундай бир чоң маанилүү окуя белгиленген атат деп, ал жөнүндө мамлекеттик комитет, уюштуруу комитети түзүлгөндүгү айтылып атат. Анан Турдакын Усубалиевичтин 90 жылдыгы кичине жупуну элге көп баягы маалымдалбай ушундай өтүп кетти эле. Анан бул 100 жылдыкты кандай өткөрүү, алгачкы жыйындарыңыздарды өткөргөн чыгарсыздар. Кандай кыяста эмнелер менен белгиленип, анан кийин Турдакын Усубалиевичтин ушул эмгегин баалоого, эскерип эле жөн болбой, эмгегин баалоого кандай бир иш-чаралар көмөк болот деп белгиледиңиздер? Биринчиден ушул ЛТР телерадио компаниясынын жамаатына ошо Турдакын Усубалиевичтин туугандарынын, жердештеринин жалпы эле уюштуруу комитетинин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеби 100 жылдык юбилейи ушул сиздердин телерадио компаниясынан башталып атат да. Буга чейин телерадио компаниясында мындай программалар боло эле. Анан сөзүмдүн алдында ошол Турдакын Усубалиевичтин 100 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча мамлекетибиздин президенти өзүнүн жарлыгын чыгарып, ошол Турдакын Усубалиевичтин юбилейин улуттук деңгээлде өткөрүшүбүз керек деген жарлыгын чыгарды да. Ошо менен бирдикте өкмөтүбүзгө дагы мен ыраазычылык билдирем. Өкмөтүбүз дагы уюштуруу комитетин түзүп, биринчи отурумун өткөрдүк. Ошол отурумда бир топ иш-чараларды белгиледик. Бирок ушул апрелдин башында деп макулдашканбыз. Ошол бир топ комитеттин мүчөлөрү өзлөрүнүн сунуштарын беришти. Ошол менен бирдикте Турдакын Усубалиевичтин юбилейин өткөрүү боюнча республикалык коомдук комитет да түзүлгөн. Ал комитетке ар бир областтан 4-төн 5-тен ошо Турдакын Усубалиевич менен үсөңгүлөш болуп иштеген аксакалдарыбыз, эжелерибиз, ошолор кошулду эле да. Ошол кишилер тарабынан дагы бир топ сунуштар айтылды эле. Ошонун баарын уюштуруу комитетине ортого салдык. Андан бөлөк уюштуруу комитети абдан авторитеттүү болуп түзүлдү. Баардык областтын губернаторлору, өкмөттүн өкүлдөрү, бир топ министрлер, баш аягы 60-ка жакын киши ошо мүчө болуп кирди да. Мунун өзү дагы биз абдан күтүп атабыз. Ошол Турдакын Усубалиевичтин көзү жоктогу мына биринчи юбилейлик иш-чара өтүп атат да. Ошону президенттин деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, жалпы калың эл
буюрса абдан жогорку деңгээлде өтөт деген бизде чоң үмүтүбүз бар да. Жуман Акмалиевич, биз жанагы 24 жыл республиканын башында жетекчи болуп тургандыгы жөнүндө айтып атабыз. Бир ушул биринчи республиканын биринчи жетекчиси катары сиздин бир көңүлүңүздө калган жетекчи катары, адам катары бир сапаттардан мисалдар менен айтып бере аласызбы? Телекөрүүчүлөр ынангыдай. Айтайын. Мен Турдагун Суалыч менен жакын жолугуп, ондай беттешкен ушу 70 жылы СККПСтин генеральный секретары Бережнев Леонид Ильич Чолпон атага Алматыдан келгенде, мени анда мен Көгүл-Тырыскөл санаториясынын башкы врачы элем, конференцияга чакырып, Турдагун Суалыч ошо кишинин жанагы лётный экипажын сенде өкмөттүк мейманкана бар экен, ошол жерге жайгаштырып кабыл ал деп анан кандай көңүл бурушту айтып тапшырма берди. Семененко деген гражданская авиация СССРдин биринчи орун басары, министрдин орун басары Бережневдин личный летчиги болуп эсептелет экен. Ошо киши өзүм көрөм деп келип жайгаштырып кетти. Анан мен ошо Чолпон атада ал кишиге ат тапшырганда, ат оюндарын көргөзгөндө ипподромдо 42 киши эле киргенбиз. Анан биз менен сүрөткө түштү. Башкармаларды биздин артыбызга отурсун, өлкөнүн байлыгын берип аткандар деп экинчи рядка отургузду. Анан биз отурдук, анан ошо сүрөткө түштүк. Атты тапшыргандан кийин жанагы кичинекей трибуна бар эле ипподромдо. Мен да артынан барып жардамчысынын жанында туруп алдым. Ал киши отурбай эле улам бир новость тартып эле, ыргытып эле сүйлөп, аптан ошо кезде энергичный, аптан мыкты кез экен. Анан ошондо Турдагун Суалыч. Анан мен ошондо Турдагун Суалыч чечип калган эки маселени билип калдым. Ошондо Ысык көл менен Нарын областын кайра түзүү боюнча. Анан экинчиси бүткүл союздук здравница деп Хрущевдун тушунда Ысык көл аталган. Бирок мындай бүткүл союздук маанидеги Голубой Көгүл-Тырыскөлдөн башка санаторийлер жок эле. Анан ошондо Турдагун Суалыч партиялык кызматкерлер ушундай кооз жерге келип эс алса сонун болот эле деп, анан ошол жанагы Аврора санаториясы куруу маселеси чечилген да. Анан ушунчалык оперативдүү чечилди экен. Бул бияктан кеткенден кийин бир ай, бир жарым айдан кийин мага ЦКдан чалып калышты. Павлов деген ЦККПСтин управделамисинин башчысы келет, санаториңарды көрөт. Жакшы көргөзсүк эле, ушул кийинки санаторийдин курулушу ошондон байланышып калышы мүмкүн деп. Анан эле ошонун эртесинен Алтымыш Мамыркач райком биринчи катчысы Мукашев Макучукович райисполком төрагасы экөө келип, кана эмнени көргөзөсүң деп өздөрү көрүп анан ойлорун айтып кетишти. Анан эле ошо Турдагун Суалыч өзү алып келди тиги кишини. Биздин санаторийди кыдыртып, жанагы дарылоо жайларын, анан водоградилищенцияны кыдырып баратып эле бассейнге келгенде сурап калды, эмне үчүн силер жабык бассейн курдуңар деп. Мен айтып калдым, бизде погода өзгөрүп калат десем эле Турдагун Суалыч менен Алтымыш Мамыркач артымда келе атканда эмне дейт деген үнү угулуп калды. Анан бизден бул жайгылышты иштеген санаторий болгондуктан кышкы эс алуучулар үчүн биз жабык курдук. Жайкыларга ачык кылса деле болот деп оңдоп кеттим. Анан киши неметип калды. Анан ошол менен жанагы декабрь айында эле эки област кайра түзүлгөндө СССР Жогорку Советтин президент указы чыгып калбады. Анан февраль 71-жылы Нарында оргкомитеттин төрагасы Жунус Алиев Малабай Жунус Алиевич бир нерсени айтып кетейин. Турдагун Суалычтын тушунда эч качан өз областынан обкомдун биринчиси болгон эмес. Эч качан өз районуна райком биринчиси болгон эмес. О жана трайбализм дегенди угуш аябай жаман көрчү. Ошондон калыс кишилерди жиберчү. Ошо Малабай Жунус Алиевич киши түштүктөн ошо киши түп райком биринчи катчысы болчу. Ошондо эле аралаштырчу киши. Анан түп райком биринчисинен оргкомитеттин төрагасы болуп Нарынга барып калды. Көлгө ошондо Арсамбек Бишевич менен жибарды. Анан февралда уюштуруу конференциясында мени обком мүчө болуп шайлашыптыр.
саламаттык сактоо министрликтине сунуш кылып, анан область кеңешке депутаттыкка шайланган февраль 71-жылы мен саламаттык сактоо бөлүмү башчысы болуп калдым. ЦКнын номенклатурасы экен. Ошондо турдаган согуштан беседадан өттүк. Молдобаев идеология катчысылык иштен өттүк. Ошентип мен анан ошо 71-жылдан баштап партиялык совет ишке өтүп, турдаган согуш кетичекти аралашып калдым. Эгерде Турдагул Субалиевичтер ошондо Брежнев менен жеке сүйлөшүп калуусу болбосо, айтылган эки облустун ачылып калышы Ошол мөөн экенди. Ошол жерден ошол турдаган согуш ушул маселенин Аврораны курулушу. Аврораны курулуш. Анан тагдыр экен ошол тиги неме курулуш СССРдин орто машина куруу министерствосуна тапшырылыптыр. Бул баягы атомщиктер министерствосу. Анан эле ошол жанагы маселе чечилгенде эле Славский деген министр 3 жолу социализмдин баатыры экен, ошол киши келип калды. Анан райком биринчиси Алтымыш Бакыч бир коноктоп келели. Тиги өзүнүн директорун көп неметпейт экен да, анан кичинекей үй салышкан экен, ошорда барып анан коноктоп ошо Славский менен дагы. Ошол киши жанагы ички аскерлер ошо негизинен ошолордун объектилерин курат экен да. Ошон үчүн ошого тапшырган Киргизский моряда ошондо курулуп калып атпайбы. Мына ошентип анан накта бүткүл союздук санаторий деген болуп калды. Шавжек Осмонкулович Турдакул Субалиевичтин учуруна республикасынын электр суу энергетикасынын дүркүрөөнү күчөтүш келди да. Сөзсүз биринчи жетекчи болуп тургандан кийин бул жерде Турдакул Субалиевичтин дагы мындай эмгегинин чоң үлүшү болсо керек. Сиз баягы жанында бир топ жүрүп калган иниси катары баягы жакын адамдарга бир кээде бир элге айтпаган киши арза менен чечилип сүйлөгөн киши эле го. Ушул энергетиканын жанагы Токтогул каскадынын, Нарын каскадынын курулушунда бир өзүнүн тике кийлешүүбүз менен чечилип кеткен жагдайларды айткан учурлар болду беле? Бул Турдак Субалиевич ушул өзгөчө өмүрүнүн акырына чейин ушу биздеги суу ресурстарына, анан аябай экологиялык таза электр энергиясы суудан өндүрүлгөн. Ушуга өмүрүнүн акырына чейин аябай жакшы жактарына кубанып, жаман жактары болсо кейип жүрүп өттү да. Өзгөчө ошо Токтогул ГЭСинин курулушунда эми көп нерселер болуптур. Даже ошол жерде отурукташкан Токтогул суу сактагычы ордунда айылдар болгондо, ошо айылдарды көчүргөндө дагы элдер макул болбой, Турдак Субалиевич Компартиянын биринчи секретары катары, мамлекеттин жетекчиси катары республиканын ошо элдер менен барып, ошо жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп, анан макул кылган да. Анан эми эгер мындай цифраларга дагы токтой кетсек, мисалы 1960-жылы 870-900 миллион киловатт саат өндүрүлчү экен электр энергия Кыргызстанда. 85-жылы болсо 11 миллиардга жеткен да, 11 миллиард, ошондо 11-12 эсе көп өндүргөн да. Токтогул ГЭСинен бөлөк ошол жерде 7-8 каскад ГЭСтерди, Көрүпсай, Шамалдысай, Үч Короон, Ат башы ушул сыяктуу көп ГЭСтерди мына Токтогул Турдак Субалиевичтин колунан чыкканда. Андан бөлөк ошол 25 жыл башкарганда республикадагы электрификацияны толугу менен ишке ашырганда, ошондо 55 миң километрге жакын электр линиялары тартылган экен да биздин республикада. Аны элестетип көрүңүз, ошондо ар бир Кашарга чейин электр энергиясы свет жетип калганда. Мына бул дагы ошол Турдак Субалиевичтин абдан бир көзөмдүгү ошол экени көрө билип, биздеги ошол сууну эффективдүү пайдаланганда ошол убакта Союздун убагында муну жөн эле Союздан келе калып эле куруп беришкен эмес да. Аны Госплан деген бар болчу, Министерство энергетики деген бар болчу, ошолорго мына суунун эмеси мындай, момунча болот, мынча суу топтолот деп ошонун баарын кагазга жазып, калемге проект жазып алып, анан барып анан акча алышчу да. Андан бөлөк мына Турдак Субалиевич менен 5 жыл чогуу депутат болдук бир округдан.
Мына ошол убакта дагы ошол мына андан бөлөк Бишкек ТЭЦ менен Оштун ТЭЦи дагы Турдак Сулейевич курдурган да. Ошол депутат болуп жүргөндө биздин Кара Кеченин көмүрүн, Казакстандыкын эмес, Кара Кеченикин колдонушубуз керек деп баарыбыз жакшы билебиз. Ошо Кара Кечеге чейин темир жол салдыралык деп да демилге көтөрүп, Ашар жолу менен бир 20-30 километр полотно курулган республиканын жалпы мекемелери калың катмар эл көтөрүлүп атып ошону Ашар жолу менен курула баштаганда, мына ошонун максаты дагы Бишкек ТЭЦтин бир турбинасын ошол 2004-2005 жылдары реконструкция кылдырып, ошол Кара Кеченин көмүрүнө ылайыктатып, Турдак Сулейевич өзү ошол президентке чейин, өкмөткө чейин кайрылып отуруп, ошону киргизген да, даже демилге көтөрүп, Турдак Сулейевич экөөбүз ошо Кара Кечеге чейин депутаттарды алып барып көргөзүп, жол менен тааныштырып, ошентип келгенбиз да. Ошон үчүн Турдак Сулейевичтин эмгеги энергетикада, биздин суу ресурстарын эффективдүү пайдаланууда эмгеги абдан чоң да. Андан бөлөк ошол суу ресурстарын эффективдүү пайдалануу боюнча законопроектти да иштеп чыгып, автор киргизди да. Ал закон бүгүнкү күндө иштеп атат. Мына бизден Токтогул суу сактагычынан бөлөк суу сактагычтардан бөлөк мамлекеттерге, Өзбекстанга, Казакстанга кеткен суулардын баары тең товар катары. Биз алардын газын, бензинин, соляркасын сатып алып атабыз. Алар да природный ресурс. Суу дагы природный жаратылыш байлыгы. Анан ошондой деп мыйзам чыгарган, тилекке каршы толук аткарылган жок. Бирок ошол мыйзам күчүнө киргенден баштап Казакстан, Өзбекстан ошол биздин ирригациялык жанагы суу топтогон курулуштарды ремонт кылганга акча тыйын бөлө баштаган да. Анан азыркы күндө мен акыбал кандай экенин билбейм. Мына ошол убакта биринчи жолу казактар где-то бир 40-50 миллион сом которуп беришкен да. Ошо биздин колдонгон суу жактагы ирригационный эмелердин ремонтуна колдонсоңор болот деп. Жуман Акмалиевич ушул 70-жылдарда айрыкча турак жай курулушу абдан жакшы өрүш алды да Кыргызстанда. Деги эле курулуштун бир жакшы өнүгүшүнүн сонун үлгүсү мисалы Нарын шаарынын өнүгүшү, ошондогу жанагы жай микрорайондун курулушу бул кийин мамлекеттик сыйлыкка дагы татыктуу болгон. Ошол курулушка, Нарын шаарынын курулушуна Турдак Сулейевичтин канчалык бир катышы бар да? Кандай көңүл бөлүндү? Андай чоң маселелер Турдак Сулейевичтин макулдугусуз, ал кишинин чечимисиз чечилбейт эле да. Ошол Нарын шаарынын бош турган берки үйүсүн шаар кылышка ошол Агестапком биринчи катчысы Матен Сыдыков ошол инициатор болду. Бирок Турдак Сулейевич анан ошол кишти өкмөт башчысы Акматбек Сүтөбаштар абдан колдогон. Турдак Сулейевич келген сайын, арынга келген сайын кайсы этапта баратабыз, эмне куруп атабыз, кандай куруп атабыз, кызыгып. Сиз Агесте шаарком биринчи Агесте партиянын биринчи катчысы болуп калгам. Ага чейин эле мен 10 жыл облустукомдо орун басар болуп турганда деле Турдак Сулейевич келгенде эмне көргөн, эмне кызыкканда, мен сессияга, пленумдарга катышканда ал кишинин кандай башкарганын баарын көрүп жүрдүм. Ошо Этоптан 70 жылдан ал киши кетки чекти, ошо мен ал киши менен иштешип. Анан ошол бир нерсени айтып кеттим беле, Турдак Сулейевич курдурган өнөр жай ишканаларын, айыл чарба объектилерин санап отурсак, сан жетпес. Анан мына эле Бишкек шаарын оңдоп, чындыгында бир айылдай көрүнгөн шаарды кандай шаар кылып чыгарды, мына 60 жылдыкка карата деп туруп, Кожомкул дворецинен бери келсек филармония, биздин орус драм театрлары бүт кайра курулду, кыргыз драм театрлары, опера театр ушундай ремонттон өттү. Анан ал филармониядан бери келгенде ошо кезде жанагы цирк курулду, мейманкана, цирк, айчүрөк библиотека жана кийин өзү отуруп иштеген. Жана башка ушундай анан жанагы аян чач
Ошону күнөөлөп да арызга жазышпады. Мраморный Москвага тегерсе адап суалып деп кийин эме кылып. Зато калбады. Ак үйөсү так каяка отурат элек азыр. Ошонун баардыгын ушу иш жасап кетти. Ал эми Нарын шаар боюнча абдан туура айттыңыз. Биз ошол 1-5 жылдыкта Нарын шаарынын мурунку 20 жылда курулуп турак жайын курдук. 10 000 кишилик микрорайон курдук. 1064 окуучулук мектеп курдук, 140 орунду бала бакча курдук, тарыхый музей курдук 2 этаж. Сайкал деген 4 этаж чоң зданиянын алдында продовольственный промтоварный магазин курдук ошол жерде. Анан жана жильоны аябай курдук. Бул жерде Турдакун Саштын түстөн түс салымы чоң, ал киши көзөмөлдөп турду, бизден сурап турду, колдоп турду. Ошонун натыйжасында Нарын обкому, горкому ушундай чоң ишти 1-5 жылда аткарганбыз. Жана көрсөтүүгө чейин да өзүңүз айтып бердиңиз, чыңгыз айтматов жанагы сиз айткан жанагы Бишкек шаарынын архитектору деп, Бишкек шаарындагы жанагы түркүрөп өсүп аткан архитектуранын ушул бир датына бир табити менен курулуп аткан шаарды карап Турдакун Сойлевич Бишкек шаарынын архитектору деп бекер баа берген эмес да. Жалгыз эле архитектор эмес, биз ошол кезде баягы жумушка жаңы аралашып студент кезибиз келди. Ар бир курулушта ушка испир болуп Турдакун Сойлевич келип келет да. Биринчи секретарь ошол прораб сыяктуу күндө кыдырып жүргөн учурларын эл билет да. Бир мисал келтирип коеюнчу. Айтсаңыз. Мен горком 1-чи катчыл элем, демалыш күнү түшкү тамак ичип үйгө барып отурсам, приемныйдан чалып, сиз менен азыр Турдакун Сойлевич сүйлөшөт деп кошту. Анан айтты, жолдош Акималиев деди. Биздин мына жаңы куруп аткан мейманкана ушул кийин Сыкөл болбодубу? Ушул бүтпөй калган турат. Бир подъездин ички мына шыбагы кыйын болуп атат. Курулушчулардан жардам бере аласызбы? Ушул шыбакчылар деди. Мен айттым, Турдакун Сойлевич, андай болсо мен 2 бригада жибере алам деп. Ой, Нарында ошондой эле бар. Мамбетов деген жогорку советтин депутаты, мүмкүн билерсиз. Ошонун бригадасы бар, чоң. Анан Сулайманов деген областтык кеңештин депутаты, мунун да бригадасы. 2 бригада алып барайын. Турдакун Сойлевич дедим. Жакшы болду, анда алып келип, анан жолдош Жумагуловго айтып келиңиз, анан бир жооптуу кишини коюңуз, ошо кошо туруп бүтүргүдөй кылып деп. Анан Керимов деген горкомдун 2-чи секретарын алып, курулушчуларды алып келдим. Апа Жумаловичке кирип айтсам, ал киши чыгып көрүп, абдан ыраазы болуп, анан айтты, биз эми тиги объектке кетели, сен Турдакун Сойлевичке кирип айтып кой деп. Кирип айтсам, Турдакун Сойлевич ушундай, Нарында ушундай строителдер болсо жакшы болгон турбайбы? Дедим, мен айттым, Турдакун Сойлевич, биз 5 ПМК менен баштадык элек. Мен баргандан Матенцев бизге жардамдашып, азыр 12 ПМК жетти. Биздин курулуш объемдары аябай өстү. Мындай объектлерди сыман мен көрүп атпаймын деп, абдан ыраазы болгон. Ошондо биринчи жолу мага айтты, бул мейманкананы туризмге арнап атабыз, Сыкөл деп атасак деп атабыз. Анан тиги Ош базарын инициатива оштуктар болду, Ош базары деген атабыз. Анан тети ресторан курулуп атат, ошо Нарын ресторан деп атайлы деп атабыз деди. Анан эртең саат 11-де ошо жерге келиңиз деп, анан ушундай Турдакун Сойлевич ушунчалык көңүл буруп, ар бир объектке буруп бүтүрдү. Ошондо Ош горком биринчиси келиптир, Талас горком биринчиси келиптир. Баарыбыз ошондой өз салымыбызды коштук. Анан өз убагында бүтүп, 60 жылдык аябай жакшы өттү. Алексей Николаевич Косыгин келди. Кубаттуу эстердин учурунда биз баягы андай-мындай менен ишибиз жок. Көп кабарыбыз да болгон эмес экен, маалыматыбыз жок экен. Кийин Турдакун Сойлевич өзү жазып чыккандан кийин төбө чачыбыз тик турбадыбы. Соң көлдү ал жерден агытып ээристи ашканы. Ушуну бир өзүнүн оозунан укканыңыз болсо айтып берсеңиз, кандай болуп биздин Соңкөлгө көз түшүп калган башкалардын? Соңкөлгө Өзбекстандын биринчи секретары ЦК КПССке барып, бизде кургакчылык болуп атат. Ошон үчүн суу жетпей атат. Ушул Кыргызстанда Соңкөл деген тоодо телефон бар экен, жооп берип койгондан кийин ушул жерден анталыбы. Саламатсыз.
Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушу абдан жакшы берүү болуп атат. Мен өзүм таныштырып кетсем, фамилиям Кушкоробаева Турсун. Мен Усубали Турдак Усубали Иштаева сыйлаган инсан. Биз ошо кишилердин насыяты менен ушул кишилердин жасаган иштеринин үлгүсүндө биз кызматыбызды өтөп келгенбиз. Эми азыр ушул передачада дагы мен сыйлаган жакшы инсандар турат. Мен силер менен сыймыктанам. Эми биздин темабыз Усубалиевдин 100 жылдык мааракеси болуп атпайбы? Ушу мааракени өткөрүүдө ушу кандай деген бир иш пландарыңыздар бар? Бир жогорку деңгээлде өткөрө алабызбы? Же ушинтип сүйлөп планыбызды айтып коюп, деңгээлибиз кайра мындай түшүп калабы, бу кандай? Же болсо 95-жылдарда ушу Усубалиев 95-жылды өткөндө биздин президентибиз башка жакка кетип, бир эстелик ачууга кетти. Ушу залда ушу киши жок, мындай эле ошол кишинин атынан эле бир саат берилип калды эле. Мен ошондо жүрөгүм күйүп, ушундай бир ыйлагым келди эле да. Ушул кишинин жасаган ишинде киши бир да политикти көрө элекмин мен. Бул киши биздин бир бүтпөгөн бир аябай жакшы инсан да. Эмне салыштырууга болот. Манас деп айтсам дагы мен жаңылбайм. Çok rahmat. Рахмат. Bunu Katar'da işlere olup kalmayı da evet. Çok Tursun Ece aябай маанилүү теманы козгоду. Эми президентибиздин өзү жарлыкка кол коюп, ошол Турдак Усубалиевдин мааракесин улуттук деңгээлде өткөрөбүз деп темилге көтөргөнү, бул өзү эле ошол буюрса, Турдак Усубалиевдин мына 90 жылдык өттү, 95 жылдык өттү. Бирок ал убакта өзүнүн көзү түрүү, а киши мындай чоң мероприятияларды андайды дагы өтө жактырчу эмес да. Аябай эле мага чыгым болбогула, мага эметпегиле деп бүт мероприятиянын баарын өзү кесип салчу да. Анан эми биринчи жолу мына өзүнүн көзү жок 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Президентибиздин мамилеси жакшы, өкмөтүбүз болсо жанагындай авторитеттүү комитет түздү, уюштуруу комитет. Ал жерде эми азыр бекийлик иш-чаралар, бекигенден кийин дагы бир буюрса мүмкүнчүлүктөр болор, кайсы иш-чаралар аткарат. Ошо бекигенден кийин анан калайыкка мындай могу иш-чаралар өтө турган болду. Өкмөт мунусун каржылай турган болду, бөлөктөр мунусун жазай турган болду деп бир мүмкүнчүлүк болуп калса, кеңири тааныштырып кетербиз да. Эмже Соңкөл баян. Анан Соңкөл ошентип ЦК КПССке барып жетекчилерден уруксатын алып коет. Өзбекстандын биринчи секретары. Аны Турдак Усубалиев чугуп калат дагы Москвага чапкан боюнча барып, а киши ошол жерден бүт политбюронун мүчөлөрүнө кирип, биринчи генеральный секретарга кирип, уруксат берсеңиз, ушуну эгерде бул жерден алып кетсек, экологиялык чоң бир катастрофа болот. Бул Сөңкөлдө биринчиден абдан тунук, таза көл, андай көл ушунчалык мына 3000 метр бийиктиктен жогору жакта болбойт. Уруксат берсеңиз, бул жерге илим посттору да кошолук деп, анан Бишкекке ошол Академия наук СССР, даже ошо Александров ошол убакта президенттин кошо ичтип келип, ошол жерге Министерство энергетикадан, суу чарбасынан ичтип келип, ошол Академия науктун чоң залында ошол Сөңкөлгө арналган, эми азыркыча айтсак, илимий баягы конференция өтөт да, өтүп, анан жетекчилерди вертолетко салып алып, Сөңкөлгө чейин алып барып, облет кылып, эгерде муну алып кетсек, мына момундай залакасы тиет деп, чоң ошо кошулган, ошого иш-чарага катышкан илим посттордун заключениясын чыгартып, муну тийгенге болбойт деп. Анан Москвага өзү алып барып, ошентип Сөңкөлдү сактап калган да. Ошол пахтан эмес. Андан бөлөк ушу пахтага байланыштуу да бир эсиме түшүп кетти, айтып берейин. Ошондон кийинки жылдары эле бул мурун болгон окуя экен, Хрущевдун убагында болгон экен. Өзбекстан пахта өндүрүү боюнча республика болот деп чечим чыгарат. Казакстандын пахтачыл райондорун Өзбекстанга кош бересиңер. Кыргызстандын дагы пахта эгилген райондорунун баарын Өзбекстан составына кош бересиңер деп, бизден дагы 4-5 район. Мына азыр деле санасак болот: Кара суу, Араван, Сузак, Нокен, Базар Коргон. Ошол райондорун Өзбекстанга кош бересиңер. Ал эми Өзбекстандын, Казакстандын Чимкенттин жанындагы 4 районун кош бересиңер деп, уже чечим чыгайын деп калган экен да.
чечим чыгайын деп калып, Турдак Алиевич Москвага барып, биз эми туура эмес райондорго эгип алыптырбыз. Биз Өзбекстандан дагы кем калбайбыз. Бизге убакыт бериңиздер. Биз өзүбүздүн ошол Өзбекстандан пахтаны өндүрүү боюнча кем калып, эгер артта кала турган болсок, анда 1-2 жылдан кийин анда макулдугубузду берели. Азыр бизге мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп, ошентип биздин жана 4-5 районду сактап калат. Казактардыкы болсо өтүп кетет. Өзбекстандын Чимкент областынын 4 району Өзбекстан эмесине өтүп кеткен да. Анан пахта өндүрүүнү күчөтүп ошол райондордо кийинки жылы түшүм жыйнаганда Өзбекстан 28 центнерден алыптыр гектарына. Кыргызстан болсо 27,5 эле центнерге аз болуп калганда, анан ошондон баягы өзүн көргөзүп, Кыргызстан өзүн көргөзүп, ошондуктан ошол пахта өндүргөн райондорду сакталып калганда. Болбосо Өзбекстанга ошо пахтаны кантип өздөштүрүш керек деген научно-исследовательский институт ачышып, пахта терген, айдай турган атайын заводдорду ачышып, ошол Өзбекстанды күчтөп, ошону эметебиз деген максатта эметкен экен да. Мына ошол Турдак Алиевичтин көсөмдүгү, акылдуулугу, чыныгы патриот экенин көргөзүп, ошол мына биздин 4-5 районубузда сактап калганда. Ушундай эле Кырдаал Чаткалы району боюнча да болгон деп айтышат да. Ошондо дагы Турдак Алиевичтин кийлигишүүсү абдан чоң болгон деп. Аны нарынга Турдак Алиевич СССРдин өтмө кызыл тузун тапшырып барып, анан ошондо кечинде чай ичип отурган жерде өзгө кылып берген. Правда газетасынан баарыбыз окуганбыз. Мукимов деген корреспондент Өзбекстан эс чабдар бу Чаткал деп бир кес курушкан экен, ошо бизден барган суудун. Анан эми Чаткалда курабыз деп жазып да. Анан Турдак Алиевичтерден аптан маселени барып катуу коюп, анан ушу Касыгин деңгээлинде чечкенге ушул Чаткалды сактап калуу боюнча ошол жердин кандай природный ресурстары бар экен, ага жерде чөптүн кандай экен, канча мал батса болгорун, канча чарба түшсө болгорун айтып атып, анан Чаткалды сактап калган экен. Наумов деген айыл чарба боюнча кат жөкө облет кылган экен. Ошентип сактап калып, 5 чарба, анан машина жана животноводчий станция куруп, токой чарбасын куруп, сразу Кыргыз Жогорку Советтин президент указы менен Чаткал район түзбөдү. Ошондо Кошоев деген кийин чогуштап калды. Жаңы жол совхозунун директору экен, жаңы совхоз ошол кишини биринчи катчы кылып алып барып, аябай күчтүү киши экен. Анан ошентип район түзүп, Чаткалды сактап калган. Муну баарыбыз эле ошол кездеги биринчи катчылар бияка келгенде деле Өзбекстанда деле тукканбыз. Турдак Алиевич чоң күч менен Касыгин жардамы менен сактап калган экен. Ол өзбектер ошол жака мындай малын айдап чыгарчу экен, уруксат берилип. Анан ошондо кызыгып жүрүшкөн экен, баардыгын билип жүргөн экен, эмне бар экен, анан ошентип алып коебуз деп аракет кылганда. Деги мен айтып коюшум керек, Турдак Алиевичтен башка киши болсо кандай иштейт эле, эки дөөнүн ортосунда кызымда калган да. Биякта саясий бюронун мүчөсү Леонид Ильич Брежневдин досу Кунаев, биякта кандидат член политбюро, көбү менен мамилелеш Рашидов. Ошол экөөнө туруштук берип, Кыргызга чычкан киргизбей сактап калыш, бул өзү чоң күч керек, көп чоң эрк керек, чоң аброй керек да. Ошону менен сактап калган. Турдак Алиевич кадрларга өзгөчө мамиле кылчу эле деп айтат да. Капыстан жок болуп кетчү маселе, капыстан пайда болчу маселе деп айтышат. Эми вообще советтик системада кадр тандоо маселеси өзү жолго коюлган маселе болчу да. Мисалы үчүн жогору жоктон эле бир келип отуруп калдык деген болчу эмес да. Комсомолдук тарбиядан өтчү. Райком комсомолдун катчысы, анан обком комсомолдун катчысы, анан советтик ишке өтүп, советтик иштен партиялык ишке өтүп. Мына мен өзүмдүн эле жолумда айтсам, мен Сосновкада участкалык оорукананын башкы врачынан баштагам, институт өткөндө. Анан тиги районго башкы врач болдум, анан облздрав болдум, анан облсполком орун басар болдум, анан ошондо 10 жыл облсполком орун басар болгондон кийин горкомго биринчи катчы болдум.
Бардығыбыз ошондой өтчүбүз да. Анан Турдак Мусабаевич кадырдан да аябай ойлонуп, анан биз ошол кезде сөз бар болчу биздин арабызда. Усубалиев айтпайт, айтса айткандан кайтпайт деп. Аптан терең ойлонуп изучать туруп, ушу киши жарайт десе, анан ошол сөзүн аткарчу да. Анан зато ошо бизден талапты аптан койчу. Жанагы аргумент отурардан мурда тиги беседадан өтчүбүз, так что ошондо бир кишиге сен деп айткан уккан жокмун. Мына бюрого катыштым, пленумга катыштым, бир кишиге үн көтөргөн уккан жокмун. Бирок көз карашы менен эле, сөзү менен эле талапты кандай катуу койгонун көрүп турчубуз. Мына мен айтып коеюн, тиги Актала району, мен туулган район. Ошол жерде райком биринчи катчы болуп Төрөбаев тиги Сузак районунан. Андан кийин дагы ошо түштүктөн бирөө иштеди. Акталадан ал жерде биринчи секретарь болгон жок Турдак Мусабаевич. Нарын обкомунда тиги Жунус Алиев болду, анан Мурат Алим болду. Сыккөлдө дагы Сыккөлдөн өзүнөн болгон жок. Жанагы трайбализм дегенди бул. Анан көз боемочулук боюнча эки сөзүнүн бири ушул болчу да. Андай мамлекет алдыганга барсаңар, силерге кечирим жок деп эле ушундай ачык айтып эле талап койчу. Мына ошого мен жанагы партияга кайра тургандагысын бир мисал келтирип кетсем болобу? Болот. Турдак Мусабаевичти жанагындай өзү көтөрмөлө. Мен 17-ci съездге делегат болдум, 18-ci съезд агышы бошогондон кийин болду. Эми ар кандай сөздөр айтылды, өзү тарбиялап өстүргөн кадрлардан да сөздөр чыкты. Анан ошо партиядан чыккан кезде Турдак Мусабаевичти көчөдөн көрүп калсак, бир чөгүп кеткенин же болбосо жүзөп калганын көргөн жокпуз. Зың кыйып үйүнөн чыгып, Ленин библиотекасына азыркалык кулосмонуп келет, ким учурашса баягы эле Турдак Мусабаевич, баягы эле аристократ, баягы эле сылаган киши, сүйлөсө сөз ордунда. Анан тиги ошентип жүргөндө анан мен Сыккөл областык элдик контроль комитетинин төрагасы обкомго бирөө мүчө эле бир айлык курска бардык. Анан обком, крайкомдун адым отделдеринин башчылары дагы барды. Ошондо 286 ушундай обком, крайкомдар бар экен. 600 киши 2 курс. Бир күн эле айтты, 2 курс биригип окуйсуңар. Жолдош Густов келет. СККПСтин алдында партия комиссиянын председателинин биринчи орун басары. Анда Пелше деген саясий бюронун мүчөсү председатель болчу. Анан бизди чоң залга, Академия общественных науктун чоң залына бириктирип, анан агышы лекция окуду. Ушуну айтып келип эле перестройка жөнүндө айтып, перестройка деселе кээ бирөөлөр перестралис деди. Анан мисалга келтирди, Кыргызстандын компартиясын мамлекетти 25 жыл, четверть века деди, башкарган жолдош Усубалиевти биринчи баштап куюм партиядан чыгарган. Аны райком партия бекиткен, анан горком колдогон, даже ЦКнын бюросу колдогон. Анан бул табигый нерсе, ал киши бизге апелляция менен кайрылды деди. Биз аптан терең текшердик. Эч кандай партияга чыгарууга негиз жок. Ал киши жебептир. Ал киши көз боемочулукка барбаптыр. Ал киши мамлекетти алдабаптыр. Мамлекетке эч бир зыян келтирбептир. Бир 2-3 мындай кишилерди колдогон экен, андай бардык эле жерде бар. Анан биз ошондо партияга кайра калыбына келтирдик дегенде, баягы зал толтуруп 600 киши, биринчи орустар мыктел да, кол чабыш. Тура калып, правильно деп ушундай дүркүрөтүп кол чаап, баарыбыз турдук. Бечара Кандаков деген биздин народный кантонун төрагасы, член бюро ЦК болчу да. Ошо киши гана папкасын неметип отурду, баарыбыз туруп алайын. Тим эле дүркүрөтүп кол чаап атабыз. Костовду өстөн калып калды, ошо бүт союз ушундай. Көрсө Турдак Мусабаевич союз эле аябай жакшы аброю бар экен. Турдак Мусабаевич республикабызда эми сөз кыдырата келаткандан кийин өнөр жайы жөнүндө айтпай кетсек болбойт да. Ушул жаатта Турдак Мусабаевичтин эмгеги эмнеде деп ойлойм деген ниетте жүрөсүз да.
Өндүрүш мына Турдак Усубалиевич чейрек кылым башкарып, ошол башкарган чейрек кылымын көп жазуучулар, эксперттер айтып жүрөт. Баягы серебряный век деп, күмүш кылым болгон ошол өнүгүүсүндө деп. Эми ошол 25 жылда каякты карабайлы, албайлы, мисалы илим билимди алсак, аяк кандай өнүккөн. Маданиятты, кинону алсак, айыл чарбасын, өндүрүштү, энергетика, кайсы жагын карабаңыз, мына Жуман агайдагы мына курулуш жөнүндө кандай нерселер жазалган. Ошолордун баарын ким жасады? Бул ошо Турдак Усубалиевич өзү жетекчи болуп турганда жазалды да. Эми мунун ичинен өндүрүшкө абдан чоң маани берген да. Мына эгер кайра эле цифраларга кайрылсак, мисалы 60-шы жылдары өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 600 миллион рубль болгон экен да. Ал эми 85-ші жылы где-то бир 6 миллиард, 6,5 миллиард рубльден тегерегинде болгон да. Мына элестетпеңиз, 10 эсе өскөн да. 6 миллиард рубль, бул 12, почти 12 миллиард доллар да. Мына ошентип элестетсек болот да. Азыр кээ бир жаштар баягы илгерки рубльдун баркын билбейт да. Ал убакта 1 доллар 50 копейк, 60 копейк болчу. Жанагы примерно ушундай болчу да. Ошондо мына 10-12 миллиард доллардын продукциясы өндүрүлгөн да. Ошондо 130тан ашык өндүрүш ишканалары, заводдор, фабрикалар ишилип өндүрүш тармагында 130 предприятие бар экен. Ошолор 58 мамлекетке экспортко чыгарчу экен. 58 мамлекетке, Европа, Азия, бүт дүйнөгө чыгарчу экен да экспортко. Мына ошол убакта кандай өсүп гүлдөп турган убагында өндүрүштү. Бизде керек болсо космоско учуп аткан ракетанын дагы бир тетиктери, бул жерде особый конструкторский бюро деген бар болчу. Космос изилдөө боюнча аалам. Ошол жерде дагы мына космос тетиктери чыкчу да. Мына биз сыймыктанган айыл чарба техникалар чыгаруучу Фрунзе атындагы завод. Жана биздин пресс-подборщиктерди где-то 60-ка жакын мамлекет экспортко чыгарчу экен. Кийин Союз жоюлгандан кийин, таркагандан кийин биринчи чет элден келгендер ошону талкалоого киришпедиби? Ошону кийин мен дагы окуп калдым. Песак деген бир программа кирген. Ошол завод фабрикаларды реструктуризация жасоо боюнча, реконструкция кылуу боюнча. Атайын Германияда ошондой завод бар экен, ошондой пресс-подборщик чыгарган. Конкурент ошо биздин завод экен да. Ошон үчүн биринчи очередь ушул Фрунзе заводун талкалашты да. Вактыбыз соңуна чыгып калыптыр. Мен бул суроону бербесем, баягы элдин ичинде жүргөн бир күдүгөйлөр ошол боюнча жашай берет да. Ушул Исхак Разаковичтин сөөгүн Кыргызстанга келип коюуга Турдак Усубалиевич каршы болгон деген пикир көпчүлүк элдин көңүлүндө жүрөт да. Ошонун канчалык чындыгы бар? Бул мен ошо кездеги биздин Оспирет Москвада Аташ Курманбек Казиевичтин жазган 2 жолу жазган макаласы орус тилинде, кыргыз тилинде. Ал киши ачык эле айткан, Турдак Усубалиевич айтыптыр. Үй бүлөсү макул болсо Фрунзеге алып келебиз десе алып келгиле деп. Анан жоопкерчилик сенде аябай тиги жакшы койгула деген экен. Анан үй бүлөсү болбой коюптур. Биз каяка барып турабыз? Биз ал кишинин мүрзөсүнө барып турушубуз керек деп, ана Москвага коюлуп калган экен. Муну ошол Курманбек Аташевич аябай жакшы жазып кетти. Элдин баары эле билет, үй бүлөсү чындыгында ошондой Москвага койгон. Тилекке каршы вакыт соңуна чыгып кетти. Кошумчалап болобу? Ушул тема. Вакыт бүтүп калды. Келип ушул бул маекти дагы бир кыябы келсе, жылдын аягына чейин дагы улантабыз. Келип ушул улуу залкар инсан жөнүндө өзүңүздөрдүн бир көңүлдү, элдин көңүлүндө калгандай жылуу ойлоруңуз, жакшы сөзүңүздөрдү, дурус мисалдарды айтып бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Турдак Усубалиевдин туулган күнүнүн 100 жылдык мааракесине арналган
учур маселесинин кезектеги маегин көрдүңүздөр. Ушундай бир теледеги жолугушууларга чейин сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.